2003 жылдын 17 октябрында Парижде элге ЮНЕСКО деп таанылган Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим, маданият иштери боюнча уюмунун 32 сессиясында бейзаттык маданий мурастарды сактоо боюнча эл аралык конвенция кабыл алынган. Аталган конвенциянын максаттарына бейзаттык маданий мурасты сактоо, коргоо жана урматтоо, эл аралык деңгээлде бейзаттык маданий мурастын маанилүүлүгүнө көңүл бурдуруу жана эл аралык кызматташтык менен жардам көрсөтүү кирет. Аталган конвенция бейзаттык маданий мурас адам укуктарын коргоого жана адамдардын бири-бирин түшүнүүсүнө, пикир алмашуусуна жана жакындашуусуна кошкон салымын белгилейт. Андан сырткары бейзаттык маданий мурас ар бир элдин табигый, руханий жана тарыхый мурастар менен тыгыз байланышта болгонун айтып, бейзаттык маданий мурастарды сактоодо да жана жандандырууда жергиликтүү жамааттардын маанилүү ордун баса белгилейт.